Обо толкунунда Кыргыз радиосунун эскерме бейне уктуруусу. Сиздер Кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты маркум Жомарт Кадыралиевдин адамдык жана чыгармачылык дүйнөсүн эскерүүгө арналган уктурууга кулак саласыздар. Уктурууга техника илимдеринин доктору Жумабек Тентиев жана искусство таануучу Сапалкан Арипов катышат. Уктурууну мен Гүлжамиля Шакирова алып барам. Мен ушул Жомарт Кадыралиев тууралуу эскерүү бейнени жасаардын алдында абдан көп ойлондум. Ооба, андан бери бир топ жыл өттү, бирок жакшы иштер жерде калбай, элде калат эмеспи? Андыктан эмгеги элдин эсинде калган, кыргыз өрнөктүүлөрүнүн эмгектери өлбөй турган адамдарынын алдыңкы сабында турган улуу сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев аганын ар кыялдуу, бирде баладай, бирде кыял кеч, бирде сүрдүү да, сырдуу да турган элесине таазим кыла эскерүүгө жол алайын. Биздин бүгүнкү эскерүүгө элес берип жаткан уктуруунун каарманы Жомарт Кадыралиев 1946 жылы 18 июлда Чүй областынын Калинин районундагы Сарыбулак айылында туулган. Көзү тирүү болгондо бул учурда 74 гана жашка чыкмак экен. Тилекке каршы ал киши ушул жашка чейинки жашоосун көрбөй кетти. Балалык жашоосун айылга калтырган Жомарт Кадыралиев 1966 жылы Фрунзедеги сүрөт окуу жайын бүткөндөн кийин Москва мамлекеттик Суриков атындагы институтту аяктайт. 1974 жылы окуу жайды аяктап келип, Фрунзедеги өзү бүтүп кеткен көркөм сүрөт окуу жайына келип сабак бере баштайт. Ал ошол окуу жайда сабак берип жүрүп эле 1977-1980 жылдардын аралыгында СССРдин көркөм академиясынын алдындагы живопись боюнча чыгармачылык мастерствосуна аспирант болуп кирген. Аны аяктагандан кийин 1980 жылдан Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайында сабак берет. 1983 жылы Кыргыз мамлекетинин сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. Жомарт Кадыралиевдин сүрөттөрү эл аралык сүрөт көргөзмөлөрүндө СНГ мамлекеттери өткөргөн сүрөт көргөзмөлөрүнө коюлуп, бир канчалаган сыйлыктарга татыктуу болгон. 15тен ашуун көлөмдүү эмгектери да бар. Анын Ак жаан, Түшүм майрамы, Туулган жер, Эсимде, Бабалар баяны аттуу көлөмдүү эмгеги Талас шаарындагы Манас Ордо этнографиялык музейинде коюлуп турат. Кылымдар таңы Ош областтык филармониясында турат. Андан сырткары Манас дүйнөсү тууралуу анын эмгектери абдан көлөмдүү. Мына ошентип андан бери жылдар алмашып, канча жолу жердин бетин кар басып, өмүрдү уурдаган убакыт, ата-энесинин кашында эч нерсе менен иши жок, бир кездеги ойноо баланын дээринен өнүп чыккан ушул эмгектердин баары Жомарт Кадыралиевдин өмүрүнүн өзөгүн түзгөн ченемсиз эмгектер. Санап айтканга оңой болгону менен анын баары бүтүндөй тарых менен тагдырдан, жашоо менен өмүрдөн турган чыгармалар эле. Биз кыргызстандыктар Жомарт Кадыралиевди адам катары таануудан мурда анын ушундай эмгектери аркылуу сүрөтчү катары таанып билип калбадыкпы? Ошондон улам ал кишинин эмгектери тууралуу, дегеле сүрөтчүлүк кесиби тууралуу радиого маектешүүгө чакырганымда, сурооңду кесип тууралуу бербей, биринчи кандай адамсың деп беришиң керек эле. Анткени кесипти алаардан мурда адам болуп жаралганбыз да, деп менин суроомду четке кагып, турмуштагы адамдын жаралуу орду тууралуу өзүнүн оюн айта баштаган. Ал уктуруу радионун казынасында калып калган эле. Азыр анда Жомарт ага менен болгон ошол маекке көңүлүңүздөрдү буралы. Бу жерде мындай экен, мына сүрөттү момундай бир сүрөт тартсам деген ой келет да, мисалы. Анан ошол сүрөттү издей баштайсың да. Мисалы кагаздан баштап иштейсиң, анан кийин чоңураак кагаз, анан кийин өңүн издейсиң, анан кийин түсүн иштейсиң, боягын издейсиң. Ошентип отуруп ошол учурдун баары баягы сен көзүң менен иштей баштайсың да. Кулагың иштебейт да.
ошол учур бир чыгарманы жаратып бүткүчөктүң кулагыңды жабырып коюп өзүң кош керегиңди иштесең анда ошол учур сүкүттүү учур башталат экен да. Ошол сүкүттүү учурда сырттан келген, мисалы асмандан жерден келген таасирден билинбей ошол бир мисалы үндүн таасири, мисалы жанагы сиз айткан жанагы Шумкарая деген күйүнүн ана башы ошол мен эсимде деген сүрөтүмдү тартып атканда келген да. Анан бара жылдар өткөн сайын ошол өзүнүн өзү мындагы кош көңүл боло албай ошол кичинекей эле бир аз кайруу кийин күү болуп, мына Шумкарая болуп, ага досум Эсен Улжумбаев Камбарканда партиятурасын жазып ошого аткарып, андан кийин Шер баян деген да күү пайда болду. Сүрөт адамда болгон, ата-бабадан калган, генетикадан калган кандагы касиеттерди, ойлорду дегендей, ошонун сүрөт баарын толук ачып бере албайт экен да. Ошонун улам мен мисалы жанагы музыкага, обон менен кайрууларга, күүлөргө кеткеним бул өзү жөнөкөй эле нерсе да. Муну менен мен эч кимди таң калтыра албайм. Буга чейин мага чейин адамзатта ар кандай адамдар болгон. Мисалы ошол Микеланджело Буонаротти деген скульптордун жазган ырлары, сонеттери. Бул деген керемет ырлар бар да жанагы. Керек болсо Петраканда нарак, бул деген Кудай менен сүйлөшкөн, аалам менен сүйлөшкөн, тагдыр менен сүйлөшкөн укмуш ырлары бар да Микеланджелонун. Анан айтып берсе көп эле да. Мисалы жанагы Лермонтовдун тарткан пейзаждары бар, Пушкиндин графикалары. Бул абдан көп нерсе да. Бизде ошол жогорку окуузайларда кесипке тыгып таштабай, мен кайра Будда айткандай, жечикем кайталагандай бөлөк кесиптерге менин дагы окуум бар. Буга мен бир Кудайдан бөлөк эч ким дей албайт. Аныңыз туура, бизде көп нерсе калыптанып калган да. Сиз айткандай кыргыз жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенди, биздин кыргыз эли унутуп калып, жанагы советтик доордогу тарбия менен эле бир типтүү кетип калган. Дагы кызык окуяда өткөндө мен нускага барып калсам, мукемдин үчкүдө турат, Мурат деген. Анан ыраазы болдум Муратка. Анан турат да турган чоң фундаменталдуу китептер экен, ыр китептер бар экен. Муну менен биз кыргыз мамлекетин, кыргыз элин, жалпы кыргыз мамлекети менен элинде болгон азыркы жана аламдашуунун болгон иш-аракет амал айласына каршы биз кыргыз цивилизациясын көтөрүү доору келгени буга эми орай айтканда балагда белгилүү болуп калды. Орусча айтканда это ежу понятно дегендей. Буга таң калбаш керек да, ушул жактуу мисалы биздин кыргыз цивилизациясын биз ушинтип көтөрүү аркылуу кыргыздын элиндеги, көңүлүндөгү, көксөсүндөгү, тилегиндеги, канында, жанындагы энергетиканы биз ушу маданият искусство аркылуу көтөргөндө ошондо мамлекетте ыйман, абир, адилет деген түшүнүктөр келет. Адам болуунун жолунда ушул аркылуу кыргыздын акылына, кыргыздын акылы аркылуу, кыргыздын сөзү аркылуу таасир этпесе, мисалы жылкы баласы жөнөкөй сүйлөгөндө тетиге чочко берген тамакты жебейт, туура же болбосо бүркүт тарып жебейт да. Ошонсоң кыргызга кыргыздын өзүнүн акылы аркылуу биз энергетикасын демдүү, күчтүү элди көтөр, эли аркылуу кыргыздын мамлекеттин экономикасы менен
бүтүндөй өнүгүс ушул аркылуу да таптынакай жол бар. Ушундан улам мына сиз ак үйдөгүлөрдүн айрымдары ошону билиш керек деп атпайсызбы? Кыргыз эгемен өлкөсү болгондон баштап ошондо бизде ошол жанагы учурунда чиге жалгыз болуп калды. Анын сүрөттөгү чиге сыртта элчиликте жүрүп атты. Анан берде Кыргызстан Көй Кашка Сахаровдой, Солженициндей отец нации Улутка күйгөн улут атасы болбой калбадыбы? Түгө кетип калды. Ошондон улам ушул 19 жыл боюнча ушинтип келдик. Бул иш ана башында эле Кыргыз мамлекети ээрип отурганда эле ушуну башташ керек болчу да. Эми дагы Кудайга шүгүр, али да кечиңиз. Эгер чыгармачыл интеллигенция менен илимдин адамдарына кайрылганда биз жөн эле мактай бербей элди, жерди, биз иштин көзүн кыял аркылуу, биз чыгармачыл адамдар кыял менен жашайбыз да, туура кыял менен кыял биздин материябыз. Ошол аркылуу биз бир нерсени жаратабыз. Мисалы, композиторлор үн аркылуу бирдемке жаратат. Айланайын, үндү камаганга болбойт. Бул деген эфирдик материя деп коебуз. Мисалы же болсо сүрөтчүлөр дагы кыял менен иштейт да. А кыял деген материя барбы? Кыскасын айтканда, ушуну мындан ардагы ушул жана мамлекеттик катчы менен Маданият министрлиги чын-чын келгенде мен кайрылар элем президенттин өзүнө мындан мурдагы наркы жылы жолугушууларында жанагы дежурчалдарды жөнү сүйлөтүп койбой, мына мен курактуу, биз курактуу, бизден жашырактар дагы отуруп чын-чын келгенде президент колунан келсе жылына чыгармачылык интеллигенция менен илимдин адамдарына жок дегенде 2 жолубуз квартал сайын жолугутуш керек. Жолугуп элден акыл алыш керек. Жана чыгармачыл адамдардан жана илимпоз билимдүү адамдардан да. Ар бир Кыргызда космикалык мындай кыял мүнөз бар да. Ошондон улам кыргыздардын элинин теңиненге акын болуп жазып кетсе мен таң калгам. Адам үндү билет. Эми ушул үнсүз сөз жок. Сөз үндөн турат. Ушуга окшогон бир менин замандаштарым, теңиштөрүмө, илимпоздорго айтар элем. Тарыхты үндөн да издеш керек, сөздөн издеш керек. Жомарт ага кыргыз элинин тээ баштапкы ата бабаларынын тарыхын оозунан түшүрбөй айтып, Манас түйнөсүнө берилип улутун сүйгөн, мекен, эл жерин сүйгөн, патриоттуулугу анын ар бир тарткан картиналарынан көрүнүп турат. Кээде ички дүйнөсү бук болуп кеткенде олтура калып күпүлдөдө Манас айтып жиберип, же колго комузун ала калып, бабалардын ыргагы менен күңгүрөнө үн созуп жибермей да бар эле. Ошентип эки тизгин бир чылбырды кошо кармап жүрүп, бир топ күү чыгарганга да жетишкен. Анын Шумкар уя, Шер баян деген эки күүсүн кыргыз эл артисти Эсенгул Жумабаевка угузуп жүрүп, Карамолдо Орозов атындагы оркестрге салдырганга жетишет. Ал күүлөр биздин радионун алтын казынасына өтүп, уктурууларыбызда байма-бай колдонулуп келатат. Жомарт ага өнөрүнүн аркасы менен жер кыдырып жүрүп, чет элдеги көптөгөн адамдар менен таанышып, алар менен кат аркылуу да байланышта болуп турган. Ошондой эле анын достору Кыргызстанда да өтө көп эле. Бүгүн биз эскерүүгө чыгармачылык байланыштагы достору, санаалаштары болуп жүргөн техника илимдеринин доктору Жумабек Тентиев жана искусство таануучу Сапалкан Ариповду Жомарт ага тууралуу, анын чыгармачылыгы тууралуу эскерип берүүгө чакырдык. Алар бирин-бири толуктап, абдан кызыктуу сөздөрдү айтып беришти. Эмесе суроо узатып, алгачкы сөздүү техника илимдеринин доктору Жумабек Тентиевден баштасак. Мына бүгүн биз Кыргыз радиосунда Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон маркум Жомарт Кадыралиев ага жөнүндө эскерип отурабыз.
сиздер Сапалхан Арипович Маектин Тишманы өзүңүздөр бул киши менен бирге жүрүп жолдош болуп сырын ырын уккан адамдарсыздар. Ошон үчүн эскерүүгө чакырып отурабыз. Анан Жумаек Кентич өзүңүз баштап берсеңиз, бул кишинин дүйнөсү кандай эле? Мына элге мисалы сүрөтчүлүк жагын жакшы билишет, бирок адам катары баягы кесипкөйлүгүнөн сырткары да кандай адам деп сүйлөп берсеңиздер кененирээк. Рахмат. Эми Жокем тууралуу эскерүү. Бул дүйнөдө ушундай адам жаралганына мен сүйүнүп кетем да. Анткени сүрөтчү деген адам бул жүрөгү таза, жаш баланыкындай ушу 70ке жакындап калганга чейин ушундай сактаганы ушул таң калтырчу да. Мындай жаш балдар таарынат го, чын жүрөгү менен. Ошондой таарынып калат. Анан кайра сүйүнткөнү дагы жакшы. Анан адамдык мамилеси адамдын даражасына карабай эй деп сүйлөчү да. Министр болобу, ким болобу, эй дегени. Анан мен айтып калам да, кээ бирөө таарынып калат, түшүнбөйт десе. Бул эй дегенде анык кыргыздын жүрөгүнөн чыккан сөз, муну түшүнүш керек. Анткени биз бири-бирибизге чын жүрөгүбүздөн кайрыла албасак, анда биз кандай адам болобуз? Кыргыздын жүрөгү деген бул жаш баланыкындай таза болуш керек. Деп ошонтип айтканда мен ишенип калгам. Бул көрсө тарбия турбайбы? Чоң кызматтагыларды мен көп көрүп калдым. Мен жанында туруп эле эй деп чакырса, алар таарынчу эмес. Мисалы мен аларды эй деп айтсам, экинчи сүйлөшпөй коет. Жокемдин ушул тазалыгы, анан жанагы өзүнүн сүрөтүндө, чыгармачылыгында ушулар дагы ошондой боек менен көрүнүп турат да. Эми баягы эски сүрөтчүлөрдүн кийинки эле мына эң залкары ушу Жокем болду го. Анан бул өзү кай жерде болбосун, өзүнүн адамгерчилигин ар бирине тартуулачу. Анан бул жерде мынабу көп кырдуу деп айтсам да болот. Мен устаканама келип, комузун ала келип ырдачу да. Анан бүт кошуналарым уккан тиги орустар бар эмелер, ой, сиз жакшы ырдайт турбайсызбы деп мени ойлоп калышчу, Жокем ырдап атса. Анан бул эки дүйнөдө жашап атат да, мына музыка дүйнөсүндө, анан сүрөт дүйнөсүндө. Анан ушул экөөнү тең көрчү да. Анан көп укчумун, мен ушу үндү изилдеп атам деп белгилеп кетким керек. Бул өзү ички дүйнөсү кенен, анан музыка дүйнөсүндө, сүрөт дүйнөсүндө жашаган таза адам деп айткым келет да. Анткени бул 21-кылымда адам өзүн сакташ кыйын экен. Ар кайсы үндөрдү угат, сөздөрдү угат. Эми коом өзгөрдү өтө эле, бирок бул ушунчалык улуу адам деп айтсам болот. Бул өзү сактап калды. Таза ушу эки дүйнөдө жашап. Жаштарга бул адам жөнүндө айтуу абдан керек го деп ойлойм. Анткени аны канчалык көбүрөөк билсек, ошончолук азыркы коомдогу өсүп аткан жаштарга абдан керек деп ойлойм. Анткени бизде профессор болуп канча лекция окусак деле студенттерге жеткириш кыйын. Жокемдин бир эле эй деген сөзү миңдеген адам жүрөгүнө барып тез орун алат. Жана сиз айтып атпайсызбы, үндү изилдейт элем деп жүрдү депчи. Өзү дагы ырдаганда бир күңгүрөнгөн, байыркы кыргыздардын дүйнөсүн көз алдыга тарткандай болгон үн менен да ырдаганынан улам ушундай алып чыккысы келчү го. Ал өзү жанагы композиторлор союзуна эле кетип калчу. Анан бир күнү сүйүнүп келди, мен аларга жаздырдым. Шумкаруя жанагы кызык, сиз туура айтып атасыз. Үнү байыркы атам замандан чыгып аткандай сезилчү да мага. Анан өзү бою мындай кичинекей эле адам эмес беле, кичирээк эле да, орто. Анан мага бир алттай көрүнчү да. Эң жакшылап карасам бизде эле адам экен. Анан экинчиден бул жанагы үндү сүрөтү менен үнүн айкалыштырып отуруп ошо жакшы музыка жазды. Жакшы. Анан ошон сиз айтып атпайсыз, ошо байырктадан чыккан үн сыяктуу. Анан жанагы сүрөттөрүндө да кызыктай да, жанагы көчмөндөрдүн 3 кабат философиялык дүйнөсүндө эле аныкы ушу асманга кетип калчу, башка дүйнөлөрү катмар жанагы таласта, ошто сүрөт тартпады. Ошолору эми мындай кызыктай киши да. Эми досу катары жанында жүрүп көп мынабу ашууларды ашып сүрөт тартчу да. Мен дагы чала сүрөт тартчумун. Анан мен аябай мактачу. Ой, сен могу сууну укмуш тартат турбайсың де. Ой, мен биринчи жолу сууну тартып атам десем, жок, ишенбейт. Сен жакшы тартып атасың деп кишиге күч кубат берип коет. Анан ойлоп каласың, чын эле мен деле тарта алат турбайм деп. Анан бул Жокемдин эски адамдар сыяктуу
узак жолду баратабыз да машинада. Анан ал кел сүйлөшкөндө 3 мүнөттөн ашпайлы дейт да. Анан 3 мүнөттө токтотот дагы өз оюн айтат, кайра ошентип анан көп алыс жолду кантип жеткенибизди билбей калчубуз да. Анан өзү ушул мынау жана айтпадым, музыка, сүрөт дүйнөсүндө анын өзүнүн ички дүйнөсү ушунчалык терең. Анан абдан сезгич, байкачу эле да турмушта. Мынау мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деп. Эми ал жанагы профессионализм сүрөтчүнүн ою турмушта да өзү колдончу да. Сапалка мырза, сиз кандайча бул иш менен тааныш болуп калдыңыз? Китеп да чыгарган экенсиз. Демек, сиз да көптү билет болушуңуз керек. Мен Жомарт агай менен Кудай көрүп дейбиз, эмне дейт, жазмыш дейбиз, кандай дейбиз. 1979-жылы Кыргыз университетин бүткөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик сүрөт искусство музейинде иштеп калдым да. Биринчи экскурсовод болуп иштедим. Андан кийин анан бөлүмгө которушту. Ошол мезгилде Жомарт байкем таанышып калдык. Анткени биздин музейде мындай да. Музейде музей кызматкерлери көбүнчөсү көргөзмөлөр жасаганга катышат, көргөзмөлөрдү өздөрү жасайт, сүрөтчүлөргө кол кабыш кылат. Ошентип жүрүп анан бир күнү менин бөлүм башчым, искусство таанычы Молдохматова Айна Асанбековна деген эжекебиз бар. Ал эжекебиз эми баягы даана искусствовед да. Сөөгү таза искусствовед деп айтсак болот. Анткени Москванын эмгусунан бүткөн. Биз болсо чала университет бүткөнбүз бияктан. Теоретикалык билим жок. Анан мага биринчи тапшырма бергенде эле бир картинаны берди сүрөттү. Ал картинада ушундай экен да. Тала, айталада. Бир кичинекей кыз, наристе кыз тоңгоронуп жатат да. Ошону тоңгоронуп жаткан кызды описаниени баяндап жазыш керек да. Баяндап жазыш керек, бирок баягы искусствого тиешелүү кылып, тармагына тиешелүү немелерди жазыш керек. Ошону мени Айна Асанбековна, Молдохматовна 10 жол жаздырды. 10 жол кустең жакпа койду. Мунусу деле жарабайт дейт, мындай да жарабайт дейт. Ана баягы 10 жол жазып аткандай сүрөттү жаттап каласың да. Авторун да жаттап каласың, өзүн да жаттап каласың. Жомарт Кадыралиев на родимой земле дейт да. Ушундай сүрөт экен. Анан 11-син жаратты жетекчибиз. Анан ошентип мен бөлүмдө иштеп калдым. Өттүм да сыноодон. Анан бул киши кандай болду экен? Момундай сүрөт тартып, талак алып барып эле бир кызды тоңгоруп туруп жаткызып коюптур. Билмейсиз, ар жакта болсо бирөө чака көтөрүп келди. Bir gün жолугуп калды, анан карасам, көргөзмөдөн бирөө орто бойлуу, кызыл жүздүү, көзү акыракай, кара кашкар экөөс. Гүлмүң киши эметет, жардам берип койчу жигит дейт. Анан ошондо ал сүрөтү 1,5-2 жетпейт, көгүш фондо талаада дагы эле айталады. Айталада асман ачык жер кара дегенде ортосунда кыз менен жигиттин эки далысын тийип турган сүрөт экен. Бул ал сүрөт мага ушунчалык жакты. Бул байкеге мен эртеден кечке жардам бердим. Не десе ошонун баарын аткардым. Көрсө ошо Жомарт Кадыралиев экен. А сүрөттүн аты болсо баягы Эсимде деген сүрөт экен да. Эсимде деген сүрөт бул Орто Азияда сүйүүнүн Мадоннасына айланган атактуу сүрөтү да. Ошондон баштап Жомарт байке менен таанышып калдык. Баягы жаш улуу болсо дагы мени кичүүгүнгө карабай чогуу жүрүп, акыл насаатын айтып, ошондон анан Жомарт байке менен таанышып отуруп акырындан биздин тааныштыгыбыз туугандык өттү, достук өттү. Анан кийин Жомарт байкенин Айжамал деген карындашы бар. Аны менен менин келинчегим курбу эле. Анан алардын үйүндө бир топ тойлорго бардык. Ошондо бир күндө айткан, бир боз үйдө отуруп алып, Чөмөк байке деле болсо керек эле. Анан могу кыргыздын белгилүү философтордун бири Чоюн Өмүрөлиев. Ошолор менен отуруп алып анан сүйлөшүп, божуде кечинде бир саат 8-де баштаган сөз эртең мененки таңкы саат 4-кө чейин уланчу. Болгон дүйнө Манас эмне кыргызга тиешелүү болсо бүт баарын сүйлөшчүбүз. Эчтекеси калчу эмес. Бирок анан таң аткандан саат 4-тө эми жаталы дечүбүз. Ошол мезгилде эми байке ушу айткан сөзүңүз көп, философия ой толгоолоруңуз бар. Шуну бир китеп кылып жазбайсың десе, анан ал киши айткандай, муну сен жазасың деп. Мен айттым, мен сөздү жакшы билбесем кантип жазам деп. Анан тагдырыш экен, байкеге айтып кеткенден кийин анан мен китеп жазып калдым да. Билгенде эле айтып бердим. Өзүнчө пайгамбарлык кылыптыр да. Анан бир биздин белгилүү кыргыздын акын кыздардын бири Фатима Абдалланын бир ыры бар да. Көнүң өсөр, канат бүтөр боюңа, сага өзүңдөр күйөр бирөө жолукса, канткен менен өзүңө ишен өзүңө, сен тартар жүк сенин гана мойнуңда деп. Шылыр Жомарт байкеге арналган да. Чын эле Жомарт байке өз түшкүнү өзү тартты, өз камын өзү көрдү, өз менен өзү чуркап жүрүп, анан ошо эл сүрөтчү болгон даражага жетишти да. Бирок Жомарт байкенин журт алдында кыргыз элинин астында жасап кеткен миссиясы бул абдан чоң нерсе да. Анткени Манасты тартыш, Манаска тил салып, Манасты жазып, Манасты өзүнчө бир ода кайнатып, Манасты бүткүл Кыргызстанга эмес, дүйнөгө таанытыш бул ар кимдин эле колунан келбейт. Биздин ар бир кыргызыбыз, кыргыздын жарандары, кыргыздар мектеп окуучуларча чейин Теодор Герцендин Манас менен үйрөнүп калганбыз. Теодор Герцендин Манас менен Жомарт байкенин Манасын салыштырууга болбойт. Теодор Герцендин Манасты баягы Слово полк Игорёв деп орусча айта берейин. Ошондогу каармандар мында чыкканда орустардын
эпостторуна тиешелүү стилде жазылса, Жомарт Байкенин манасы таптакыр башкача. Мындай чыкканда Сагынбайдын, Саякбайдын, Тыныбектин, тиги Чойкенин бүт бар манастарын өзүнө алат да. Анткени манаста мындай. Манас аламын камтыйт. Манас аламына жарымы төгүн, жарым үчүн жарандардын көөнү үчүн дейт. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, ай менен күндүн бир өзүнөн бүткөндөй дейт. Ушундай. Жомарт Байкен берген манасы. Так өзүндөй күңүртөлүп, мындай өтө ачылбай, так биздин манасыбыз кандай ыйык болсо, ошонун ыйыктыгын толук сактаган манас да. Бул менин жеке ойум да. Ошон үчүн баягы Манас миңде Манас этнографиялык музейдин эң бир дүйнөсүнүн аламын бар эле ушул Жомарт Кадыралиевичтин эмгеги камтып туруп атпайбы? Сиз да кошумчалайсызбы ошо? Муну Манас жөнүндө жана өзүнүн устаканасында пластилинден жасалган эскизи бар да. Эми аны канча жолу кээ бир президенттер чакырып аларга көргөздү. Анан өкүнүчтүү жагы ошону биздин Ала Тоо аянтына койсо, биздин кыргыз мамлекети дүйнө жүзүндө жарымысын кыдырып чыкты, мындай эстеликтер болмок эмес. 40 чороосу менен Ала Тоо аянтына жокем экөөбүз жөө басып, канча кыдырып, могу жерде Манас болсо, мындай болсо деп жана эскизин талкуулачу элек да. Анан ак үйгө канча жолу келди. Алардан чакырды. Эми көрөбүз, макул эме деп коюп эле Сапалкан билет, это өмүрүнүн көп эле ошого өттү. Анан бул Манастын 40 чороосу менен сок сойгон бирден эстелик турат. А кыргыздар ушу эң байыркы ушу аттарды биринчи үйрөтүп минген калкпы деген ойда келет да. Анткени баары жүрүп отуруп көчмөндөр цивилизациясынын туу чокусунда ушу кыргыздар болуп калып атат. Анткени тоодо жашаганбыз. Тоодо ит, ат ошонун баарын үйрөткөн кыргыздар болгондуктан эми кыргыз атка мингенде кандай көрүнөт? Башкача көрүнөт. Анан жанагы көчмөндөр цивилизациясынын туу чокусу болгондуктан ушу Манас 40 чороосу менен аянтка турууга акысы бар деп чен жолу экөөбүз мына ушуну талкууладык. Анан муну кантип акча каражат. Бирок акча каражат бул жолунда ойлоп таап келаткан болсо 40 уруу бар эмеспи? Ар бири бирден атчанды койсун бронза менен. Ошондо тиги канжыгасына байлайбы, кай жерине жазабы, ким койду бул эстеликти, анан бул кайсы уруудан экен, эме экен, ошонун баарын жазып койсо, уруулар деле ар бири тыйынча болсо жөн эле коюп коет. Анан ошол идея менен жашап мына ошого жетип калганда, жокем ар жака кетип калды да, же болбосо а кишинин жанагы кемеңгерлиги эмеси, мына өзүнүн жүрүм туруму, эл менен сүйлөшө алгандыгы ошол Манастын 40 чороосу менен ошо аянтка коет эле да. Эми Жумек байка айтып атпайбы, Манастын 40 чороосу менен койгон депчи. Бул Манастын 40 чороосу ал бекер жерден эле башталган эмес. Бул Жомарт Кадыралиевич экөөбүз кайсы бир жылдары жылдын азыр эсимде жок. Президент, туңгуч президентибиз Аскар Акаев менен Кытайга барып, Кытайда шаарында азыр эстей албай атам, жер астынан алынган, казылып алынган жоокерлердин комплекси бар да, Сианда. Анда 8000 жоокер бар. 8000 жоокердин баары тең адамдын немеси боюнча бою менен бирдей. 1.74, 1.2, 1.80, 1.90 болсо кандай болсун ар биринин бою. Азыркыга чейин казып атат. Анан ошо эң бир кызыгы 8000 жоокердин ар бири 8000 башка образ, 8000 башка кебете, 8000 башка жүз. Ошолордун баарын көрүп, Аскар Акаев башын кашып Жомарт Байкенден сурап турду. Ушундай сүрөт, ушундай иш жасай аласыңбы деп. Экинчи этаждан көрүп турушат да булар. Баягы үстүнөн карашканда. Айнек. Дегенден Жомарт жасайм деп тур. Ошондон баштап Жомарт Байке жанакы Манастын 40 чороосу менен Манасты койгонго киришкен да. Бирок андан бери биздин канча президентти куудук, канча билги алмаштык, канча депутат келди, канча адамдар ал жанакы өнөр кирген, бүт барынан жакшы каалар алынганда, бирок эч ким колдогон жок. Ошо боюнча каала барды. Мындай чыкканда баягы биздин улуу Абай Кунанбаев айткандай, өмүрдүн көбү кетип азы калды, көңүлдүн кири катып сазы калды деген мезгилде Жомарт Байке өз таштап кетти да. Ал жанагы Москвада эстеликте анан Сүймөн Кулчокморовдун эстелигин жасаганда устаканада мен да кошо жардам берип иштеп калдым да. Анан башкаларга караганда муну мындай башкача көрчү да. Мунун скульптурасы башкараак, негизинде ошонун эле эскиз боюнча коюлду. Анан азыр жана Манастыкын айтып атканым, эми көрсөңүз жана пластилин менен мына Сапалкан билет. Жөн эле эскизи ошол устаканага киргенде кишинин денесин дүркүрөтүп турат да. Мен ал көрүп өнөрканасынан. Мен да тамшанып, таң калып койгом да, ушул ишке ашып кетсе, ушуну ишке ашырыш керек деп жүргөн да. Анан эми ошол нерсе ошол бойдон калып кетеби, бир улантуучулар бар болду экен деп сурайын дедим эле да.
Эми аны мындай, азыр баягы эң жакшы нерсе чуңкур казып катып койсо деле баары чыгат. Муну мен ойлоп атам, азыр жана элибиз улам бир революциядан такшалып келатат деп ойлойм да. Азыр эмне керек бизге, кыргыз элине эмне керек? Жанагы бир 100 кабат үй куруп койсок, эме куруп койсок, же тиги жана темир жол куруп койсок, ал эчтеке жарабайт. Бизге кереги да жок. Мына мындай кыргыз элинин түбөлүгүн ойлосок, ушуга эл азыр жаштарга айланса болот. Азыр акылдуу жаштар көп, патриот жаштар көбөйүп атат. Кайсы өлкөдө жашабасын, мына телерадиодон угуп атабыз, ошолордун күчү мына азыр келатат. Кыргыздын баягы илгерки түпкү биздин каныбызды ойноткон мына эмелер ушу жаштардан көрүп атам да. Бул жерде калбайт. Бул жанагы кыр куруу деп мына азыр сиздин тиги передачаңызда айтып атканым, алар укса дагы жабышат буга. Эми борбордук аянтта ушундай манас 40 чоросу менен туруп калса, жанагы манасчылар айтып атканда кишинин денеси дүркүрөйт го. Ошону көргөндө эле мына Жокем ушул эскизди таштап кетти. Бизде өнөрлүү жаштар көп. Скульпторлор мына Сапалкан жакшы билет. Ошолор улантат. Жомок байкенин сөзүн улайында, бүт ар бир жерде, ар бир шаарда, Лондондо алабызбы, Пекинде алабызбы, Нью-Йоркто алабызбы, ар бир шаардын өзүнүн бренди бар, эстелиги бар. Биздин шаардын, Бишкек шаарынын мактана турган кайсы эстелиги бар? Эски аксакалдарга, эски тоталитардык системанын кулу болуп жүрүп, ошолорго культ кылып атып туруп биздин Бишкек шаарын пантеонго айландырганбыз. Бир адамдын пантеонунда. Кудай өзү кечирсин эми. Пайгамбар жашына жетти Тургунбай Садыковдун эстеликтери бүт Советскийден баштап Белинскийге чейин ошонун эстеликтери. Мына эл куту дегенде бир тирүү кишилерди, өлгөн кишилерди коюп туруп жасап койгон. Мен өзүмдүн көз карашымды айттым, бул менин жеке көз карашым. А жерде тирүү киши менен өлүү киши аралашпайт. Акырында эл кутун уртап кетишти. Филармония жанында болчу. Жаңгыс анча-мынча эстеликке окшогон филармониясындагы манас. Андан кийин тиги Ала Ата аянтындагы Атамбаевдин кылычы түшүп калган манас. Экөө тең манаска окшобойт, же атка окшобойт. Мындай ачык эле кыргызча сүйлөшкөндө. Андан көрө тиги куулуп жүргөн, саясий куулуп алып жүргөн Месип Мырзапкаттын манасы жакшы болуп атпайбы? Оштогу. Же болбосо Таласта манас комплексиндеги манасчылар. Бул бизде андай жагына көңүл бөлүшпөйт да Маданият министрлиги. Мына Жомек байка айтып атат, кыргыз эли аттан түшкөн эмес деп. Аттан түшкөн эмес, аттын үстүндө жүргөн жоокерчилик заман болгон. Бизде эң шаар боюнча бир гана ат бар. Ормондо Миңген аты дагы качыр. Эски аэропорт жанындагы. Жаңгыз гана Михаил Васильевич Фрунзен шаар боюнча бир эле ат бар. Эч бир туура нормалдуу эстелик жок, эстетикалык тарбия бере турган жок. Бизде эмнеси скульптор жокпу? Бизде айкелчи, бедисчилер жокпу? Бар да бар тең. Ошонун баарын салыштырып туруп карасак, Жоморт байкенин жана манас менен 40 чоросу бул дүйнөлүк масштабка чыга турган манас да. Экинчиден мына дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз хандын эстелигин көрдүңүз. Күмүштөн жасалган. 40 метр ичине кирип кетет. Кандай жасалган, кандай келбеттүү. Жоморт байкебиз экөөбүз чогуу барганбыз Улан Батырга. Мен аякта экспозиция жасап, сүрөтчүлөрдү даңазалап жүргөм. Жоморт байке болсо Монголиянын талаасына чейин барып, Чыңгыз хандын бір сөзүн издеп, тияк бияктарын барып, ал киши баягы Дервиш сыяктуу болчу да, тентип кетчү. Ошентип жүргөн ал көп сүрөттөр тартып келген. Ошондой деңгээлде Жоморт байкенин эмгегин унутуп салык билбейм эми. Азырынча төңкөрүштөн башы чыкпай атат. Может, баарыбызда бир күнү руханий төңкөрүш болор. Сиздер Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жомарт Кадыралиевден адамдык жана чыгармачылык дүйнөсүнө арналган эскерүүнү угуп жатасыздар. Эми Сапалкан, ошентип отуруп жанагы манастын духун айткым келет Жокемдеги. Анткени бул көп жолу талкууладык уруулардын. Эми ушул ар бир урууга жанагындай ураан таштасак, Жокемдин ою эртең эле чыга келет. Мына аянтка. Ушул манас темасы деп жүрүп, мына Жокем баарыңыздар билесиздер. Анан ушулну жана сиз сурап калбадыңызбы Гүлжан эле? Жокемдин эмесин ойгото турган ким? Мына биз барбыз азыр. Анан жаштарга жана сүйүнүп атам да, ошолор мына манасты айтып атат, манасты рекордун коюп атат, манасты мына талантал изилдеп терең кирип кетти. Анан манас менен келгенде Жокемге баарыбыз кайрылабыз. Анткени аянтта 40 чоросу менен манас туруп калбаса, биз дүйнө жүзүнө цивилизацияга мына көчмөндөр оюну менен бир мактанып албадыкпы? Эгер мондай жалтыраган эстеликтер туруп калса, бул аянт көчмөн цивилизациясынын эң чокусу болуп калат да. Балким убагында жана президенттер көңүл бөлгөндө жана Кытайда турат го 40 чоросу менен артыштабы кайсы бир. Анан ошол балким бизде мурунураак туруп калат беле,
бирок Жокемдики боюнча бул жер башкача болот да. Эми ошондо деле баягы идея 40 жора тияка туруп калды, биякта башкача болот эле. Анан эми Кудай буйрса деп туралы түңүлбөй. Анан бул киши жогоруда айтып атасыздар, баладай болгон, дербиштей болгон, бир өзүнүн дүйнөсү бир ааламга чыгып кеткен ушундай адам эле дегендей өзүнүн музыкалык дүйнөсүн койсо музыка менен талаалап кете берген, сүрөттү коюп алса сүрөт менен талаалап кете берген. Анан көп адамдар үй жайына да карап мындай ошол жактан чыга албай калып, өнүктүрө албай калышат да. Бирок бул киши ошол жагынан келгенде мындай кыргыздын бара көрөрмүн дегендей болгон. Менче ошондой сезилет эле да. Мындай үй бүлөсү жок кишидей жүрө бере турган адам эле да. Жокем мындай да. Бул дүйнөгө адам келет экен да, жаралат. Анан үй бүлө курмайынча ал адам жарты адам да билесиздер. Анан бул Жокем эми жанагы Европанын ар кайсы таланттуу адамдардын үй бүлөлөрүн билебиз да. Улам эле бир аялга үйлөнө берет, улам эле тиги эмесин өзгөртө берет. Жокем деле аларга окшош да. Анан бул өзү жана бала кыял болгондо эле бир образды көрүп, анан сүйүү сезими күчтүү болуп калат экен да. Анан ошон үчүн жана ыр жазып, музыка жазганы, анан өзү жанагы коңуз ойноп атканда терең кетип калчу да ошондой. Анан ошон үчүн эми үй бүлө жагын мен мындай да, ар бир адам өзүнүн турмушу, өзүнүн эргүүсү, сүйүүсү эме болот. Анан ал жагына көп деле мен жакшы деп, жаман деп да айтпайм. Анан баары жакшы, баарын тааныйм. Анан өзү адам катары. Анан айткым келет, бул өзү сүйүүсү да терең, сезими дагы күчтүү адам. Анан өзү айтсам болот, ушу бул турмушта эми бактылуу эле турмушту жашады. Анткени бир топ ою ишке ашпай калды да. А кээ бир адамдын ою эмеси тез эле түгөнүп калат. Мисалы, мунуку темасы эми ошол жанагы үй бүлөлүк жанагы сезим жанагы эмелер дагы жардам берди го деп ойлоп кетем да. Ошондуктан бул эми Жокем менен биз тиги самовардан бери көтөрүп алып көлдө курортко бардык, таласта тоолорду кыдырып жүрдүк, жүргеттик деп эле жанагы сүрөт тартканга ээрчитип шаардын чекесинде болдук. Ар кайсы жерде иш кылып өзү аны кыргыз катары ушу биздин тоо талааларда өзү жашаганда ошол жерде туулгандай болуп сезилчү да мага. Айылдагы аксакалдар бар, иштеп аткан малчылар эмелер өзүнүн уясында жашагандай жакшы сезчү да. Жокем кай жерге барбай эле өзү да. Баягыдай эле деп сүйлөйт. Ал жердеги адамдар менен 100 жыл мурда тааныштан беш бетер эле өзүндөй элдин арасында ушундай жакшы жашачу да. Анан жанагы үй бүлөсү дагы абдан сыйлуу, мына балдарын өстүрдү, кыздарын. Канча бала кыз эле? 2 эркек, 1 кыз. Сиз айтып атпайсызбы үй бүлө жагынан депчи? Үй бүлө жагынан деле бул сүрөтчүлөрдүн жары болуш, бул эми тирүүн тозогу да. Мен сүрөтчүлөр өзүм сүрөтчү болбосом дагы, сүрөтчүлөрдүн үй бүлөлөрү менен көп сүрөтчүлөр жөнүндө жазып, неметип жүрүп, булар мындай жакында таанышып калдым да. Анан Жоморт байкенин жеңеме эч кандай немебиз жок, кинебиз жок. Ал киши колунан келген жасап, тиги 4-миллиондо ошол жакта турганда тамагын ташып өнөр арканасында чейин жүрдү. Бирок Жоморт байкенин бир немеси пенде болобуз да баарыбыз тең эле. Баары жакта эле түп-түз жүргөн бул Мухаммед эле пайгамбар болсо башка эч ким болбойт башка. Анткени Жоморт байкенин жана эсимде деген сүрөттү да бекеринен чыккан эмес. Бул байкенин өзүнүн айтышы боюнча мектеп кезинде бир кызды ушунчалык жакшы көргөн экен. Эми ал мектептеги кандай сүйүү, балалык сүйүү же мектептеги сүйүү, аны терминин ар кандай кылып айта берсек болот. Бирок ошонусу өмүр бою эсинде калып тур да. Анан ошон жанакы эсимдеги прототип. Аны Чоюн Өмүралиев мен отургам дейт, 3-4 жолу тартып туруп отургузуп. Ага жөлөнүп турган кыз Жоморт байкенин өзүнүн сүйгөн кызы экен. Бирок Жоморт байкенин сүйгөн кызынын элесин бербей, ал өзү байчесинин тиги жеңенин образын көжө камтып, мындай прообраз, жалпылаштырган образ кылып берип тур да. Анан ошондон улам ойлойм, Жоморт байке бул сүйгөдө бекем болса керек депчи. Ортолукта ар кандай иштер болушу мүмкүн, бирок бул сүйгөдө өмүрүнүн акырына чейин баласына, жарына, сүйгөн жарынын эмесин толук туура сактады да. Бирок бир жери Жоморт байке барпалаңдап жүргөнү менен ал киши көк болчу аябай. Өжөр болчу, көкпөт, айткандан кач эмес. Меники ичинде эле туруп алчу тырышып эле. Мындай айтсаңыз болбойт, өзүнүн айтканын бербейт да. Ошондо өзүнүн айтканын бербеген бир чети жакшы экен. Ошо өзүнүн айтканын бербей жүрүп, Кыргызстандын чегинен чыгып кетип, Алтайга чейин ошол жактын баарын кыдырып келди да. Ошол жакта жүрүп, бүт баарын кыргыздын эстеликтерин карап, мүрзөлөрүнө зыярат түшүрүп, мазарларын карап, бүт карап жүрүп акырында жүрүп кетип,
карындаштын айткан бир жери бар. Байкебиз аябай толук мындай болтой болуп кеткен дейт тиги Алтайга. Анан тозуп алалы деп айтты дейт. Бишкектеги тиги темир жол станциясынан чыгып алсак ушундай сөгүлө калыптыр дейт. Анан сумкаларында жаңы таштарды алыптыр дейт. Байыркы аркачы жерде таштарды барын салып алыптыр. Анысын ташып төгөт алсакчы дейт. Бир машинага таксиге толтура салып алып кеттик дейт. Анан Жомарт Байкенин айтып аткан себебин бул өзү адамдын мүнөзүнөн да болсо керек да. Үйлүү кылган мамиле, баягы коомго кылган мамилеси, коллегаларына кылган мамилеси бул өзүнчө бир башкача болчу да. Анан да бир немени кыстара кетейин. Жомарт Байке сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп калды. Сүрөтчүлөрдүн төрагасы болгон киши Ак үйдүн сөзүн сүйлөйт. Ак үйдүн камчысын чыгат. Жомарт Байке да андай жок болчу, өз билген берчү эмес. Ак үйүнө дагы, көк үйүнө дагы. Анан бир жолу барсам, Жомарт Байке отуруп алып туруп намаз окуп атыптыр кабинетинде. Мени көрүп алып баягы Манас, кадимки Манас тиги да бар эпизод бар эмеспи? Намазын таштап туруп кеткен. Ошондой эле Жомарт Байке да туруп кетти да. Мени көрүп алып, анан таң калгам. Эмне деп, бирок сурайын деп, ошону сураган эсимде. Мындай Чөмөк Байке айткандай кызык ар кандай бир немелери бар эле да, мүнөздөрү бар болчу. Анан бирок эң негизгиси Жомарт Байкенин немеси аябай күчтүү эле да, патриоттугу. Мындай патриот болбосо керек. Мен билгенден кыргыздарда эки эле патриот киши бар, бири Камбаралы болуп, экинчиси Жомарт Кадыралиев. Жомарт Кадыралиевдин түпкү аталары да жөн адамдар болуптур. Ошол ата бабасынан келаткан касиеттер урпакка келип жетип кызматын кылдырат. Ошон үчүн Жомарт ага дербиш болуп жер кезип, Алтай аймагынан тартып, Монголия, Кытайга чейин бабалардын изи менен изденип кыдырып чыгат. Бабалардын байыркы издери жан дүйнөсүнө тынчтык бербей, аалам кезип, аттарынын дүбүртүн, асылдардын үнүн угуп каламбы деп тынчшайт. Алар басып өткөн издерди карап баратып, таштардын сырын уккусу келип, шыбактардын шыбыртын тыңшайт. Ошентип жүрүп, Манасын, кыргызы менен кошо ченемсиз картиналары аркылуу ааламга таанытууга ашыгат. Жомарт ага сүрөт тартып, комуз ойноп, музыка чыгаргандан башка да ыр жазып жибермей да адаты болгон экен. Аны Жомарт ага тууралуу Сапалкан Арипов жазган китептен окуп билдим. Анда апама, аппак кызым Айдайым, балалыктан бир сүртүм, ой күч алган жерде иш чыңалат, ысык көлгө деген сыяктуу бир топ ырларды жазып жиберген жагдайлары болгон экен. Азыр анда ушул ырлардан бир экини окуй кетели. Балалыктан бир сүртүм. Эселек бала кезде, эрте кечте, тоодогу, кыштоодогу, жайлоодогу жазгыш болобу, негедир эңсе чилем перилерди жомогунан чоң энемдин. Эр жигитке колуктуу болуп калган, нечен сыноо, кыйноолорду жигит тартып, акыры ал жигиттин периште келинчеги деген жомок айткан. Узун түн, жар таштагы жомок түнү, боз үйдө койдун көңү, табы илептүү, андан да чоң энем Райланын жомок кенчи, уктатчу көп жашатып, элестер арасында. Ал кыштын узун түндү, жар таштын өндүрүндө, улуу тоолор сүрдүү, зоолор сиңирген мени жомок дүйнөсүнө, чоң атам малам берди, карс-карс күлүп, карын күйүп, тыштан кирип, ал улантат улуу Манас баянын. Жайлоого коюн айдап, калкостун атам баккан, көп жүрдүк кой артынан кеч киргенче, ошондогу көрүнүш тоо койнунда сөз менен батпайт баары дептериме. Бир гана эсте калды жарашкан зоо башына бүркүттүн көпкө чейин олтурганы. Жуушаган кой четинде, акыры аш бышымда, зоо башында. Алыска калкып кетти, учуп кетти. Ошондо учкуча багытына бүркүт зоодон, ой чиркин кыбырашат ылдыйтада майда жандык. Зоого жетпей олтодон ойлодум бүркүттүн ойлонуп олтурганы салт экенин. Калган белем бүркүттөрдөн бүркүттөргө. Жыянын күч толтурган денесине, кармаштарга, ойлор бекен көпкө олтурткан санаасында. Билбедим, ойлодум, түшүнбөдүм адам болуп.
аргасыз жаздым сөздү кагаздарга ташып толуп, ай ушул саат мүнөттөрдө олтургандыр зоокасында баягы бүркүт дагы адатынча бүркүттөрчө учаарга, кармаштарга күчтөнүп ойлорунан күч толуп. Катмарланган кылымдардын арасынан аты өчкөн биз билбеген адамдардын, бабалардын келет белем ойлору болуп телек мүнөзүңө аткарууга милдет болуп али колуң кармалбаган. Эмнеси ай чыкканы көп ойлонсоң чочутуп көнүмүшкө мүшкүл салып, жанды албас уруп калат, сезимим да, акылым да күтпөгөн жолоочуну тоскондой узак жолдон. Бир жолу мен интервью алуу үчүн бул кишинин чыгармачылык өнөрканасына барган элем. Ошондо анын жан дүйнөсүнөн жаралган эмгектерин көрдүм. Анан эң негизгиси Манас атаны кырк чурусу менен пластилинден жасалган алгачкы комплекстүү ансамблин көрдүм. Көргөн көзүмө ишенбей турдум. Анткени ал жерде ар бир чоронун өзүнө таандык образдары жана минген аттары да бир башкача көрүнүп турду. Опол тоодой олбурлуу Манас атанын ааламы жана кыйындардын кыйыны болуп, биринен бири өткөн 40 чоронун элестери. Жоомарт аганын кичинекей өнөрканасын чексиз жайык аалам кылып жибергендей көрүндү. Ал эми ошол эмгектеринин жанында Жоомарт ага да аларды сүрөп турган бир укмуш адам болуп көрүнгөн мага ошондо. Көрсө, чын эле ошондой адам экен да. Биз бул дүйнөгө төрөлгөндөн кийин кыргыз болуу сыймыгы бар. Кыргыз болуунун өзүнүн сыйлыгы бар. Мисалы, айың менен күнүңдүн шүрөөсүнөн бүткөндөй деген сөз бар да. Эми ай менен күндүн шүрөөсү эмне? Ошол барбы? Ошону кыргыз баласы атабыз Манаска сыпаттап атпайбы? Эми ошол ай менен күндүн шүрөөсүнүн эмне? Нур деген түшүнүк эмне? Нурду кыргыз сөзү менен мурда эч жагын издеп коюптур да. Нур аркылуу маалымат келет, энергия келет, сезим келет, кыял берет. Анан асман менен жердин тирөөсүнөн бүткөндөй деген дагы сыпаттуу сөз атабыз Манаска да. Эми асман менен жердин ортосундагы ааламдагы канча миллион миллиард аалам бар. Мисалы күн системасындагы биздин жер энебиз күн үстүндө жашаган атабыз Манастын дересиндеги ошол магниттик тартылуу күчү ошол Кудай Таала ошол берген экен да. Мына карабайсыз, кыргыздын атабыз Манастын баянындагы ошол шифр болуп атпайбы? Сөздөрдүн ичинде катылган сырдан жанагы асман менен жердин тирөөсүнөн бүткөндөй дегендей же болсо айың менен күнүңдүн шүрөөсүнөн бүткөндөй деген сөздү илимий негизде тактап бериш керек да. Анан жанагы мен эки эле сөздү айттым. Азыркы жашап аткан немистер тетиги Алтай цивилизациясынын тияка ари элдер ошого көчүп барып улуу көчтө калып калганда. Кара, ошол эки сөздө кыргыздын менен байланышкан тарыхтын бир байыркы элдердин биримдиги болот. Кыскасын айтканда, ушуга чейин биздин тарыхчылар же илимпоздор мен сүрөтчү катары айтып аткан жерим жок. Мен адам катары сүйлөгөнгө укугум бар. Мына сиз мага кыргыз эл сүрөтчү деп айтып атпайсызбы? Айланайын. Мени качан болсо бөлөк адамдарды дагы эч качан бир кесипте ошол кесип аркылуу адамды атын чакырбаш керек. Кесип аркылуу адам болуунун жолу бар. Мисалы, маркум Раматлык Чекенин айтып кеткен канткенде адам боло алат деген сөз мунун өзүндө дагы чечмелей турган чоң илимий багыттар бар да, руханий илимий багыттар бар. Аны мына эми көз өткөндөн кийин ого бетер баркын билип атабыз. Тоонун сырын тоо билет демекчи эмесе, эскерүү сөздү кайрадан бүгүнкү маектештерим, техника илимдеринин доктору Жумабек Тентиев жана искусство таануучу Сапалкан Ариповдор менен улантайын. Бул киши жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн мындай нукура кыргыздын өзүнүн өнүгүүсү менен кетсе деген көп ойлору бар эле да. Мумна кылыш керек эле, кыргыз мынча керек эле деген. Жанагы кадрларда сакталбады беле, Бакиев кетсин деп машинанын үстүнө чыгып алып бар эмеде. Революцияга активдүү катышып, анан коркпой эле. Экинчи революцияда больницада жатып калды. Ооруп калып, чыга албай калып. Ошондой жерлери бар. Бул өзү эми художниктерге эле баарына тиешелүү, чыгармачыл адамдарга дайым жүрөгү эл үчүн согот, анан эшикке биринчи чыгат да ошол. Анан капа болчу, ошо ойлонуп эметкенди, жанагы коррупция эмелер өсүп эметип атканда ал киши жүрөгү сезип. Анан Жомарт байкемдин да бир жери сүрөтчүлөр көп сүйлөбөйт. Сүрөтчүлөрдүн сөзүнүн баары эле боебунда да.
бирок Жомарт байке экөөнү тең. Эки тизген бир чылбырды бирдей алып жүргөндө сүйлөгөн жерден сүйлөп, айтчысын айтып, болорун да. Ооба, айтпаса Айтчысын айтып, тартчысын тартып койчу да. Жомарт байке алдында киши салдырчу эмес да. Эми жок, мен баягы техникалык илимдерде биз кичине түзүрөөк болуп жүрөбүз анан бул мени кай жерге гана алып барган жок. Союз композиторовго жана ар кайсы коомго тиги табыптарга алып барат тиги. Анан ошентип мен жана элдин баардык катмарын Жокем аркылуу таанып. Сизди кыргыз кылган турбайбы? Кыргыз кылып эле тагыр. Же болбосо жанагы бир жолу баарын чогуу творческий союздардын эмесин өткөрбөдүбү ошо Жокемдин инициативасы менен. Жазуучуларды, композиторлорду, сүрөтчүлөрдү иши кылып, архитектор менен баарын чогултуп ошону өткөрүп калды. Ошондо жакшы башталып келатып эле, анан кыйын кезеңди ар бир союз өзүнчө ыдырап кетип, кайра чогулуп, ошол учурда жасады. Анан ошол учурда ушулар жоголбой өзүнүн авторитетин сактап калыш керек эме деп ошо көп аракет кылды. Мисалы, мурда жазуучулар союзу, Советтер союзу болот, кандай күчкө ээ эле. Анан ар бир союздун өзүнүн имараты бар, күчтүү болушу да. Анан азыр мына Кыргыздын элинин баш мыйзам конституциясын талкуу жүрүп жатат да. Биздин интеллигенция баягы мурдагы Ленин айткандай башын колтуна тыгып алып, эч ким үн каткан киши жок. Жомарт байке коомдо болуп аткан ар бир нерсе көрүнүшкө өзү жарылып кетчү да, агынан жарылчу. Эгер ал киши азыр тирүү болгондо конституция өзүн ойнайтмак, кайра интервью бермек, же болбосо журналисттерди чакырып алып кеске жаздырмак. Суурга окшош үйүңөргө кирип кетесиңер деп. Тизел айтып койчу. Анан эми бул коом жанагы анын жүрөгү жанагы алыптыкындай дейм да, ушу коом эмне болуп атса ошол менен жашачу да. Ошон үчүн жана үй бүлөсүнө тиги азыраак эметкен бул жалпы элдин эмеси. Элдик адам болчу. Элдик адам болчу. Жанагы эсимде деген сүрөтү кызык да. Жокем экөөбүз жанагы эметип отурганда, эмне үчүн ушундай көрүп атасың десем, өзү айтып калчу. Бул эркек менен аял бир болуп отурбайбы? Бири-бирине гармония да. А биздин философияда мына кийин мен разработка кылып көрүп атпаймынбы, жанагы аял эркек бул ери шаркак болуп бир бүтүндү түзмөйүнчө бул дүйнөгө бала жаралбайт да, чындыгында уландысы болбойт бул дүйнөнүн. Мен жана социоцентризм деп жана антропоцентризмге караша философияда эметтим да. Анткени мындай болуп атат. Мисалы, эркек күчтүүбү же аял күчтүүбү? А бизде кызык экен. Эркек улуу, аял ыйык. Мына, кайсынысы күчтүү? Эч ким айта албайт. Улуулукпу же ыйыктыкпы? Мына азыр ушул философиянын үстүндө көп иштеп атам. Жокем болсо көп талкуулайт элек деп кээде. Анткени ушундай нерселерди айтканда ал түз оюн айтчу да. Түз. Сапалкан билет. А ушундай түз ойду айткан керек экен. Биздин коомго да керек, окумуштууларга баарына керек. Анан ушул жерде мен ойлоп атам, бул ошол философияны ишке ашырып койду бул картинасы менен. Бул ери шаркак болуп экөө дүйнөнү эки жагын карап атат. Байкасаңыз, эки жакты карап турат, А эркектин, аялдын ою эки жакты карап турат, бирок баары эле бир да. Бир бүтүндүк да. Бир бүтүндүк. Анан ушуну жанагы сүрөттө бере алганы бул нукура жанагы биздин элдин философиясын ошо ишке ашырып атат. Ошону мен таң калам да бул. Бул түбү тереңдеген да, мындайча. Терең. Сиз эмне кошумчалайсыз? Соңуна чыгып баратат. Эми мындай эле Жомарт байке жөнүндө айткандай, азыр мен мындай кичине ностальгиялык кылып айтайын. Абай салып карасак, ай деле өз ордунда, күн деле өз ордунда, асман жылдыз баары мурункудай. Ала тоос деле кыймылдабайт. Ызык көл кээде толкун, кээде жымжырт. Эшектер эскиче бакырып, иттер деле илгиркиче желип жортот. Мамлекет менен кошо куюндап, чимирге аткан жалгыз гана биз көөртүрлүк өтүп жатат. Сүрөтчүлөр деле көнүмүш иштеринде болгону алардын арасында оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, барпаңдаган бир кыргыздын орду бош турат. Ал Жомарттын орду. Жомарт аны эч ким толтура албайт. Туура. Ушул менен мен бүтүрөт элем. Мен дагы бир айтып кетейин кошумча. Мен өкүнгөнүм, ушундай улуу адамдар унутулуп калат экен. Бара-бара эметилбей эле. Анан ушу Жокем сыяктуу белгилүү адамдар азыркы коомго керек болуп атат. Мына Сапалкан айткандай, конституцияга ар бир адам ошол өз оюн башкараак кылып айтат. Анткени ушундай адамдар бар. Бул адамдар эч өлбөйт. Кылган иши калтырып кеткен
эске түшкөндө киши таң калат. Бул келе турган турмушту көргөзүп атпайбы? Ушуңузга рахмат чоң. Арбак ыраазы болсун. Сиз мына арбак колдосун. Жогоруда айтылгандай, мээнеткечтеги көктүгү менен көп нерсени жеңип келген Жоомарт ага ажалга жеңилип берди. Ажал улук дешет элибиз. Улуктугуна баш ийди. 70 жашка чыгып чыкпай кете берди. Бирок Жоомарт Кадыралиевдин кылган эмгектери музейлердин төрүндө, минтип көргөн билгендердин жана досторунун эсинде. Жогоруда шакирт иниси искусство таануучу Сапалкан Арипов эскерип жазган 2016 жылы жарыкка чыгарган Жоомарт Кадыралиев деген көлөмдүү китепте кала берет. Ал эмгектер көргөндөрдүн көзүндө, кыркаар тарткан кыргыздардын көчүндө, музалары жан дүйнөнү ойлонтуп, бир башкача ой калтырат сезимге. Чыккан күндүн батмагы бар кечинде, чыгаан жандар билгендердин эсинде. Эскеребиз биз да аларды унутпай калсын үчүн урпактардын эсинде. Деген ырымды окуп, уктуруунун соңуна чыгайын. Сиздер Кыргыз радиосунун эскерме бейне уктуруусунан кыргыз эл сүрөтчүсү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты маркум Жоомарт Кадыралиевдин адамдык жана чыгармачылык дүйнөсүн эскерүүгө арналган уктурууга кулак салдыңыздар. Уктурууга техника илимдеринин доктору Жумабек Тентиев жана искусство таануучу Сапалкан Арипов катышты. Уктурууну обого даярдап жана баяндап алып барган редактору мен Гүлжамиля Шакирова болдум. Үн режиссеру Гүлмира Бекбоева. Обо толкундан эмки учурашканга чейин эсен болуңуздар.